Жаныбек Калканович, бизде 2023 жылы Кадамжай, Айдеркен, Көкжаңгак жана Ташкөмүр шаарларына таза суу жана саркындуу сууларды жакшыртуу багытында мыйзам долбоорун кабыл алганбыз да. Ар бир шаарга 4 миллион 650 миң евродон 4 шаардын мэрлери келген. Азыркы учурда эч кандай бир кыймыл жок да. Токтоп турат. Себеби 2 жылы уже жанагы кредиттин акчасын кайтарышыбыз керек да. Элдер төлөйт анычы. Ушу боюнча жылыш жок, жумуш жок, жумуштар такыр аткарылбай жатат. Таза суунун зам директору турат бул жерде, ошого жооп берип койсуңчу. Жооп берип коюңузчу, билесизби? Кадамжай, Айдеркен, Көкжаңгак, Ташкөмүр шаарлары. Азыркы учурда долбоорлук сметалык документтер иштелүүдө. Буюрса ошол бүтсө эле уже куруу иштерине Жок, качан бүтөт? Эми 2 жыл уже кредиттин мөөнөтү келет. Кайтарыш керек, турабы? Билесизби ушу боюнча? Ооба. 2026 жылы уже биз биринчи этап, экинчи этап менен уже кредитти кайтарышыбыз керек. Ал мамлекет кайтарбайт аны. Аны ошол жерде шаардын тургундарынын чөнтөгүнөн кайтарылат кредитчи. Эмнеге бул жылбай жатат? Ошол ратификацияда бир аз кармалды, ага чейин ратификацияга киргенче жергиликтүү бийликтин өзүнүн жана кагаздарын бериш керек эле да толуктош үчүнчү. Ошолордон Жергиликтүү бийлик даяр эле, сиздерде мындай жылыш кетпей жатат. Ал долбоорду ким аткарат? долбоорду шаарлар өздөрү аткарылат. Жок, анда шаарга акчаны бөлүп берип койбойсуздарбы анда? Шаар өзү аткарсын. Сиздер эмес да ал. Бул толук сизге маалыматын алып туруп мен берейинчи өзүм. Конкреттүү түрдө кагаз жүзүндө Өзүм эле келип айтып 4 шаар боюнча мага маалымат берип коюңуздар. Себеби мына биз бардык депутаттар региондорго барып, шайлоочулар менен жолугушуп келдик. Ошондо бул маселе көтөрүлдү. Мен жазып алдым, мен 4 шаар боюнча толук кандуу маалымат берсеңиздер, рахмат. Дагы суроолор бар?